Эмилбек Мырзакулович, Таштандыны кайра иштетүүчү ишкана курабыз, айланасын сквер кылабыз деп атасыз. Абдан жакшы, бул шаардыктарды сүйгүнтүп атат. Анткени чындап эле ал жактан түтөп турган түтүн дагы кайсы бир деңгээлде ышка таасирин тийгизчү да. Ушул пландар канча убакыттын ичинде ишке ашып калат? Заводдун башталышы негизи биз август айында пландап атабыз. Завод 2 жылда курулуп бүтүш керек. Бирок завод курулуп бүтөт деп биз 2 жыл күтүп отура бербейбиз. Аларга биз ушундай шарт койдук. Биринчи сортировочный линияны кое бергиле. Анан жанагы биз азыр жанагы түтүндү өчүрдүк. Бул нерсени аягына чейин чыга элек. Себеби ал жерде мусордун калыңдыгы 19 метр. Ал жерде газ образоваться этип калат. Газ пайда болгон ачактарын таба турган алар оборудование алып келет. Ошол жерге трубаларды пробурить этет дагы газын насос менен сордуруп алышат. Мына ошондо толугу менен биз кутулабыз. Ал жердин полив системасында биз параллельно карап атабыз. Ошол жерге дагы биз чектерден сурап атабыз. Завод башталганча параллельно ошол озеленение ишин биз жүргүзө берелик. Экөө параллельно кетсин деп. Алар ага макул. Мына жакын арада бизге подтверждение келди, банковский подтверждение. 20%-ин 10 миллион еврону биздин Бакай банкынын расчетный счетуна которот. Бул заводдун мына башталды деген нерсеси да. Биздин план боюнча биз 15 жылга аларга беребиз концессияга, алар иштетет, заводду курат. Андан кийин 15 жылдан кийин биз бир тыйын дагы акча булаш кетпейбиз. 15 жылдан кийин заводду толугу менен иштетип туруп бизге тапшырып берет.